Куугунтук болгондон кийин ошо сөздүн күчү 10 эсе көбөйөт. Бул деген ошол эрежени бийлик түшүнүш керек да. Менимче мындай жерлерде албетте биринчи кезекте бийлик өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек. Сөз эркиндик мына ичибизде, жүрөгүбүздө болгондон кийин анда уже бүт баарыбыз бириксек, анда коомдо да сөз эркиндик болот. Те, кто возбудили это дело, это маразматики. Вы сол честен мутөлүп, акыйкатына Менимче мындай жерлерде албетте биринчи кезекте бийлик өзүнүн жоопкерчилигин сезе билиш керек. Бийлик бул жөн жерден бийлик деп аталбайт, жөн жерден жетекчилик деп аталбайт. Булар ушул өзгөчө президент өзү шайлоо жолу менен келген киши катары, башчы, өлкө башчы катары, ал диалог жүргүзүүдө, ар кандай пикирлешпеген диалогдун ичинде биринчи болуп кадам шилтөөдө, биринчи болуп мунасага чакырууда, же ар түр пикирлерди, мактагандарды да, сындагандарды да уга билүүдө бийликтин жоопкерчилиги алда канча өйдө турат. Бийликке жаксын деп, бийликтин эңсегенин, каалаганын айталы деп, эл ошентип биринчи кадам шилтеп, эл баарысына багынып берип, кол алып бергени бул такыр туура эмес, кыргыз өлкөсүнө, кыргыз мамлекеттүүлүгүнө туура келбеген түшүнүк болмок. Өзгөчө бир мисал катары келтире кетсем, ушул жерде мисал үчүн бийликти ар кандай сын пикир менен күнөөлөшү мүмкүн, кум төр боюнча болобу, же жанагы суроо туудурган капиталдардын легалдаштыруу боюнча мыйзам канчалык суроо. Ушунун баарысын сындап келгендерди президент силер жалган патриотсуңар. Же өздөрүн патриотпуз, биз патриот катары ушундай сын айтып атабыз десе, президенттин ага теңелип, мен силерден 100 эсе патриотмун деген айткан сөздөрү бул ушул жетекчи экенин, элдин башчысы, өлкөнүн башчысы экенин менимче бир аз унутуп калгандай ой келтирет да. Менимче мындай жерде президент өйдөрөккө чыгып, ошонун баарысын түшүнө билүү, уга билүүсү өтө зарыл нерсе. Куугунтук болгондон кийин ошо сөздүн күчү 10 эсе көбөйөт. Бул деген ошол эрежени бийлик түшүнүш керек да. Анткени алардын өзлөрүнүн информациялык мондай мүмкүнчүлүктөр көп. Мисалы, эмне кылат айтып, бул деген туура эмес деп, баары менен эле сүйлөшпөйт да, просто өзүңөрдүн ишиңерди кыла бергиле. Өзүңөрдүн ишиңерди туура кылып берсеңер, анда маалымат кете берет. Мына бийлик туура кылып атат деп. Ошон үчүн мисалы биздин арабызда деле бир калпычылар бар да. Бирок биз бирок калп айтса просто ага ишенбей калабыз, бүттү. Бир калп айтты, эки калп айтты, биз өзүбүз кылып уже билебиз, ага бул кишинин жанакы маалыматы туура эмес. Ошон үчүн жанакы объективдүү маалыматты издеп, ошон үчүн түшүнүп атабыз эмне үчүн туура маалыматты издеш керек экенин. Бирок калпычы болсо барып урбайбыз, сабайбыз, камабайбыз. Туурабы? Өзүбүздүн башыбыз бар, башкача айтканда. Ошон үчүн моундай сөз үчүн куугунтук кылганда элде моундай иллюзия болуп атат да, сөз үчүн куугунтук кылса, значит калп жок экен, значит бир эле чындык бир эле бар экен. Бир эле чындык бар экен, ошол бийликтин чындыгы ошол бир эле чындык экен деп ойлоп калат. Эгер ушул бир траектория менен эч өзгөрбөстөн бара-бара ушул сөз эркиндигин муунтуу аркылуу көп пикирдүүлүктү тарытып, бир нукка салууга аракет кылып, ошонун баарысын күч колдонуу менен же укук коргоо органдарынын күчү менен зордук көрсөтүү менен ушундай аракетке барчу болсо, бул эч качан бийликтин көпкө узакка сүрүүсүнө, өзгөчө ийгиликтүү мамлекетти өнүктүрүүсүнө өбөлгө болушу мүмкүн эмес.
андай жерде сөзсүз түрдө ошол негативдүү пикирлер, негативдүү энергия көбүрөөк калыптанышы мүмкүн. Эл арасында ого бетер доомат нааразылыктар күчөшү мүмкүн. Эл арасында бийликке гана каршы эмес, бийликтин колдоочуларына каршы, коом арасында бөлүнүү болгондо да ушундай антагонизм, бири-бирин жек көрүү пайда болушу мүмкүн. Мунун баарысын алдын алуу үчүн муну биз айтып аткан акыркы кездердеги ушул чыңалуу дейбизби же куугунтуктоо дейбизби каршылар сын пикирде кармангандарды ушунун траекториясын өзгөртүшүбүз керек. Бийлик ошол мунасага, конструктивизмге таянган коммуникациянын тилине өтүүгө түшүнүш керек, аракет кылыш керек дейм да. Анткени биз бир топтордун же бир кишилердин бир нааразылыгы болсо, дооматы болсо, туура эмес болуп атат деген бекем карманган ою болсо, аны камакка алып коюп эле, же тилдеп коюп эле, же бир жаман ат илип коюп эле маселени чечип кое албайбыз. Маселе ошол бойдон калат. Коркпош керек да, анткени мына азыр блогерлер камап салды, анан кийин журналисттер раз унчукпай калды. Если учукпай калса, тогда значит алар түшүнөт, туура кылдык деп. Эгерде дагы бирөөнү камаса, анан кийин бир күнү түшүнөт да, бул деген уже туура эмес жол экен. Анткени канчалык камап баштасак, ошончолук элдин жана кыжыры кайнап, жанакы ошол бир саясий күч пайда болуп калышы мүмкүн да. Төңкөрүш болуп калышы мүмкүн деп. Биз биякта бир блогерлерди кармап алды, все, бара калгандар бар унчукпай калды. Анда если бары унчукпай калса, значит сөз эркиндик жок. Сөз эркиндик деген ичибизде башында. Сөз эркиндик мына ичибизде, жүрөгүбүздө болгондон кийин анда уже бүт баарыбыз бириксек, анда коомдо да сөз эркиндик болот. Элдин өзгөчө оозуна илинип калган ошол лже-патриот деген сөз болду. Аны президент жазаардан улам эле анын командасындагы вице-премьер дейсизби Эдил Байсалов дагы аныктама бергенсип дагы аракет кылыптыр. Кастык деген эмне деген? Кастык деген ошол тил аркылуу колдонгон, тандалып колдонулган тил жан сөздөр аркылуу башка бир топту болобу кишилерди жаман көрсөтүү, каралоо, уккан киши үчүн же өзүнүн тарапташтары үчүн, президенттин же бийликтин тарапташтары үчүн ошол айтылган кишилерди каралоо, аларды бир кайсы бир кир ойго алынган кишилер катары сыпаттоо жана башка. Ошондой тил кенен тарыганда ал конструктивдүү же мындай мунаса кыла турган диалогко алып барбайт. Ал диалогду тескерисинче жокко чыгарат. Андан сырткары ошол эле постто эле дагы бир жерлерде айтылат, ошо бирөөлөрдүн күткүлөгөнү менен дейт. Бирөөлөр же сырттан келген кайсы бир акчанын же колдоочулардын дымагы менен иштеген кишилер ушинтип атышат дейт. Демек кайра эле бул жөн гана лже-патриот деп ат койбостон ошол ишмердигин да жекке чыгарып, четке чыгарып, ишмердигин каралап. Бул деген албетте эч кандай бир мамлекет жетекчиси, ошо уга билген, демократия деп ар бир сөзүндө айта келген мамлекет жетекчиси колдончу тил эмес. Эгер коом арасында ушинтип сындап бири-бирибизди күмөн санап карачу болсо, анда бир баарыбызга орток болгон, баарыбызга керектүү болгон мамлекеттин өнүгүү багытын биз эч качан таба албайбыз. Анда ар ким үчүн ар башка багыттар бир актуалдуу болуп, туура көрүнүп, ортодо жанагы жомокто айтылгандай ортодо тура беребиз. Арабабыз жайынан жылбай.